Урматтуу мекендешим, Аллага кайтуу учуру келбедиби? Түшүк маселелер, проблемалар өтө көп болуп келип, бул жашоодон, жер жүзүнөн өзүңүздүн ордуңузду таппай калып, аялыңыз таштап кетип, күйөөңүз таштап кетип, балдарыңыз өзүңүздө калып, бардык түшүк маселелер сиздин башыңызда келип кептелип калган учурда дагы зикирди токтотпоңуз. Алладан үмүттү эч качан чөктүрбөңүз. Жашоодо биз тепкичтен канчалык жогору чыкканыбыз сайын, алдыбызда, жаныбызда ар дайым биз менен бизди колдой тургандар бизден жоголуп кеткен учурда дагы Аллах биз менен экендигин эч качан унутпаңыз, урматтуу мекендешим. Аллах сизди жакшы көрөт. Аллах сизди жакшы көрөт. Аллах сизди жакшы көрөт. Алланы зикир кылыңыз. Дуа башка, зикир башка. Зикирлердин эң жакшысы, зикирлерден эң жакшысы ла иляха иллаллаху Мухаммаду Расулуллах келемеси. Мындан улуу сөз болбойт дагы. Болгон эмес дагы. Ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Манеси Аллах жалгыз, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын кулу жана элчиси. Эң жакшы келиме, эң жакшы зикир Алланы эстөө, бул ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах менен болот. Турганда, басканда, жатканда сиз уктадыңыз, эрте менен турдуңуз, турушуңуз менен ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп койгонуңуз, ниет кылыңыз. Демекки эмне? Уйкудагы бир өлүм, эртең өлүп туруп кабырда кайра тирилесиз. Тирилгениңизде кудум ушул келиме суралат сизден. Ошондуктан эрте менен уктап турганыңызда ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах эң биринчи айта турган сөзүңүз ушул болсун. Себеби эртең өлүп кабырга кирген учуруңузда ойготкондо эле күн сайын адат болуп калган, ар дайым сиз ушуну кыласыз. Кабырда дагы көзүңүздү ачып эң биринчи сөзүңүз ушул боло турган болсо, суроо бергени келген мункар накир дагы суроону сизге бербестен кайра кетише берет. Ошондуктан турганда дагы ар дайым ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах менен таңды баштаңыз. Зикирлердин эң жакшысы ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Зикир Алланы эстөө. Зикир башка, дуа башка. Дуалардын эң жакшысы кайсыл? Жакшысы эмес, эң жакшысы кайсыл? Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Аллахым бизге бул дүйнөнүн жакшылыгын бер, акыреттин жакшылыгын бер. Бул дүйнө акыреттин жамандыгынан сакта деп дуа кылуу. Урматтуу мекендешим, дуалардын эң жакшысы ушул экен. Көбүрөөк дуа кылыңыз. Көбүрөөк дуа кылыңыз, дуаны токтотпоңуз. Алладан үмүтүңүздү чөктүрбөңүз. Ооба, бул жашоодо көп нерсе өзгөрөт. Ар бир нерсе секунд сайын өзгөрүп кетиши мүмкүн. Өзгөртүп коюуга кадыр зат Аллахтын өзү. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, дуаны токтотпоңуз. Зикирди токтотпоңуз. Дарат менен зикир кыл деген жери жок. Зикирди басканда, турганда, машинада жүргөндө, көчөдө жүргөндө, комнатада отурганда, кабинетте отурганда, ар жерде, ар кайсыл учурда зикир кылып Алланы эстегенге аракет кылыңыз. Тилде зикир болсо, денеңиз дагы ошого жараша кыймыл аракет кылат. Себеби тилде ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп күнөө иш кыла албайсыз. Ошондуктан келименин өзгөчө пайдалары өтө көп. Кайгырган учуруңузда, түшүк маселелер, жашоодогу проблемалар өтө көбөйүп жаткан учурда өзүңүз акырын барып бала чакадан семьядан алыстап, өзүңүздүн бакчаларыңызга, гүл бакчаларыңызга же парктарга, токойлорго кирип алып, ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Аллахым, сен өзүң жалгызсың, сен гана рызык берүүчүсүн, сен гана татыктуусуң бардык нерсеге. Аллахым, мактоонун бардыгы сага гана болсун. Мен албетте өзүм зулум кылган залымдарданмын деп. Албетте күнөөнү моюнга алып билүү дагы бул чоң эркти талап кылат, урматтуу мекендешим. Көбүрөөк Аллага зикир кылыңыз, Аллага дуа кылыңыз, Аллага кайтыңыз. Устаздарыбыз айткандай, сый менен чакырганда келиңиз, үй менен чакыр электе дейт. Эки койчуман бар экен. Эки койчуман ар дайым бири-бириге жакшылыкта жарашат экен. Бирөөсү ла иляха иллаллах десе, экинчиси Мухаммаду Расулуллах дейт экен. Бирөөсү алхамдулилля десе, экинчиси субханаллах дейт экен. Ошентип жакшылыкта ар дайым жарашат экен. Эки койчуман болбосо, күнөрдөн мүмкүн биринчи койчуман келсе, экинчи койчуман досу, шериги кайгырып сыгылууда экен. Досум, эмне кайгырасың? Мындай отурушуңдун сыры себеби эмнеде? Мындай караңгы булутта алып келип койгон сага ким? Досу дагы, мен махаббаттын кишенине илиндим. Кандай махаббат? Сүйүп калдым. Кимди сүйүп калдың? Падышанын кызын сүйүп калдым.
баягыдагы мүмкүн эмес, жок кандай мындай дебестен досуга эң акыркы кеңешин берди. Досум, акча жактан, бийлик жактан, тааныштарым жок, тыйынтыпырдак жактан дагы жардам бере албайм сага. Бирок кеңешим фаланча айылда бир алым бар. Ошо алымга барып кеңеш сурасаң, ал балким сага жооп берет татыктуу деп досуну колдойт. Мүмкүн эмес дебейт. Бүгүн досторго бир нерсе айтсаң дароо мүмкүн эмес дейт. Бул дагы барып алымдан кеңеш сурайт. Болгон ичиндеги дарттарын айтат, сүйүп калганын айтат. Алым дагы карап, анда сен зикир айткын. Сен баргын, тоого чыккын, 40 күн зикир айткын. Зикир кылгын, Алла сени каалаганыңды берет. Баягыдагы алымдан насаатына каныгып тоого чыгып кетет. Зикир айтканды баштайт, күнү түнү зикир айтат, Аллага дуа кылат. 20 күн, 25 күндүн тегерегинде элдин оозунда сөздөр жүрүштү баштайт. Фаланча алым деген келиптир, тоодо мындай алым керек экен, ал улуя экен, түнү бары кабандасынан намаз окуп келет экен, өзгөчө адам экен, тоодон түшпөйт экен деп ар кандай элдин оозунда сөздөр болуп. Бул сөздөр, жаңылыктар падышанын дагы кулагына жетип келди. Падыша дагы ушундай адам экен, элдин оозундагы күчтүү адам экен, биз дагы ыраазы кылып сүйүп өзүбүздү сыйлап койбосок, аны сыйлабасак биз өзүбүздү сыйлабаган болобуз. Эл сыйлаганды биз дагы сыйлайлы, ыраазычылык билдирели ага, олий адам экен деп вазирлерин чакыртат. Өзгөчөсү вазирлердин ичинде баягы аалым дагы бар эле. Дин жактан насаат берген, бардыгы анын көзүн тиктеп турат эле. Кеңешмеге падыша сөзүн айтты. Аны кантип ыраазы кылабыз, ага эмне кылабыз, подарка беребиз, эмне кылабыз десе, ар кимиз ар нерсени айтыша баштайт. Алтын бериш керек, акча бериш керек, дирхам бериш керек, кой союп курмандык кылыш керек, айтор, ар ким ар нерсени айтат. Анан алымга сөз келет. Алым карап туруп, падышам, азыр сиздер айткан, биз айткан нерселердин бардыгын ал олия болсо кабыл кылбайт. Дин алымы оларак алар дүйнө кызыктарына кызыктар эмес. Ошондуктан бул нерселерди албайт. Сиз кызыңызды беришиңиз керек ага. Падышага дагы өзгөчө жагып кетет бул сөз, себеби кызы дагы бойго жеткен, өзүгө ылайыктуу күйөө бала издеп жүрөт бул. Макул анда деп айтылган күндү белгилеп коюшту, ошо күнү барабыз дешти. Бирок ага чейин алым бирөө аркылуу жөнөтүп, баягы зикир кылган жигитке, сизге падыша келип ар нерселерди айтат. Ар нерселерди сунуштайт. Бирок бардыгына жок деңиз, аягында кызын сизге сунуштайт. Кызыга макул дейсиз деп болгон шартта бала түшүндүрүп айтып коет. Падыша дагы учуру күнү келип өңкүргө барышат. Өңкүргө барып ар нерсени сунушташты баштайт. Акча, динар, дирхам, евро, доллар, алтын, күмүш бардык нерсени сунуштап көрөт. Бирок баягы жигит жок дейт. Урматтуу мекендешим, ушул жерде ушул сыяктуу падыша келип, президент келип, же ушундай бир мүмкүнчүлүк берилип, каалаганыңды айткын десе, бүгүнкү адамдар, бүгүнкү үммөт, бүгүнкү мусулмандар, жеке сиз эмнени үмүт кылат элеңиз, ойлонуп көрүңүзчү. Дароо машина, дароо 2 этаж үй, ысык көлдүн жээгинде үй болсун, балкону күнгө карап турсун. Кээ бирөөлөр ушундай нерсени сурайт. Нөлөй пароходдон контейнер дейт, жакшыраак жер дейт, особняк дейт, Дубайдан квартира дейт. Же ушундай сулуу бир модель кыздардан болсун дейт. Эң акыркы үлгүдөгү машинаны дейт. Ар нерсени сурашы мүмкүн. Бирок бул жигит жок деди. Падыша эмне десе жок деди. Аягында кызым бар. Кызыма күйөө керек. Карасам сиз бардык нерсени жок дедиңиз. Дүйнө каалоолоруна алдамаган адам экенсиз. Эгер макул десеңиз, сизге кызымды берем. Баягы жигит карап туруп, ага дагы жок деди. Падышага кызымды берем деген суроосуна дагы жок деди. Эмнеге, неге деген суроолор пайда болду. Досу дагы келди, койчуман досу. Эмнеге? Сен ушул үчүн зикир кылдың эле го. Баягы жигит карап туруп, мен калп эле жеке нафсымдын
каалоосу ушу кызга үйлөнүш болду. Кызга жетемин деп Алланы калп эле зикир кылганым үчүн мага падышасы дагы келип тизе чөктү. Эгер мен чындап зикир кылганымдачы, ал Алланын махабатын тапкан эле. Ал чыныгы махабатты, чыныгы көңүлдөгү тынчтыкты тапкан эле, урматтуу мекендешим. Кээде биз дагы жүрөктөрүбүз ооруп, тынчтанбастан, жер жүзүнө батпастан, үйдөгү түйшүк маселелер, иштеги түйшүк маселелер айтор башың жарылып кетейин дейт. Эч нерсени каалабай каласың. Ошол өзүң жеткен унаңдагы, үйүңдагы, машинаңдагы, магазиндеги торттагы бардык нерсе көзүңө тескери көрүнүп калат. Ошол учурда эмне кылыш керек? Билесизби? Зикир кылыш керек. Алланы зикир кылыш керек, урматтуу мекендешим. Аллах сизге жардам берет. Сиздин организмиңизде эмне болуп атат? Ал жаратуучу, сизди жараткан зат ал. Кантип билбесин сиздин кайсы жериңиз эмне болуп атканын? Врачка ооруп калып барсаңыз, бир жериңиз ооруп калса, дары-дармек нерсе кылып, укол берип, ошентип түзөтүшкө себепчи болот. Ички жан дүйнөңүз, руханиятыңыз, сыгылуу, депрессия, булар бардыгы руханиятка тиешелүү маселе. Аны жараткан зат сөзсүз түрдө билет. Ага кайтыңыз, ага зикир кылыңыз, Аллах шифасын берет, урматтуу мекендешим. Биз эмне кылбайлы, башыбызды кайсыл ташка урбайлы, айланып Аллахтын зикирине кайтып келебиз. Эгер тынчтыкты кааласак, көңүл тынчтыгын, жүрөктүн тынчтыгын кааласак, Аллага кайтайлы. Ар нерседен тынчтык издебейли, урматтуу мекендештерим. Албетте кичик мааниде Алланы зикир кылуу, субханаллах, альхамдулилlah, Аллаху акбар, бул зикирлер. Бир күнөө кылып койдуңуз, андан кийин зикир кылып атасыз. Бирок бул кичик мааниде. Чоң маанидеги зикир не деген суроодо ар бир кылып жаткан амалыңызда Алладан коркуу болсун. Ошол Алланы зикир кылуу болот. Кыймыл аракетиңизде, баскан турганыңызда, көчөдө баскан учуруңузда, кыздарды кароодо көзгө кичине рахат бар, бирок арты азап да. Ошону карабай койсоңуз, намазда рахат, ибадатыңызда рахат, жүрөгүңүздө рахат, булар ибадаттын рахаты да. Ошондуктан да бардык маселеде Алланы зикир кылыңыз. Жумушуңузда дагы акча келип калдыңыз, аны урдап койсоңуз болот, көрбөй калат шеф дагы. Бирок Аллах көрүп турат да. Бардык нерсеси бар, урматтуу мекендешим. Сиз жетпеген айфону, сиз жетпеген үй жай бардыгы бар, бирок жүрөгүндө тынчтыгы жок. Ошол тынчтыкты кантип толтурамын деп жүрүп өлүп кетип атат көп адамдар. Бирок ал тынчтык зикир менен толот. Зикирсиз толбойт. Кээ бирлердин эч бир нерсеси жок, бирок ар дайым жылмайып күлүп жүрөт. Эмнеге? Анын жүрөгү тынч. Артына бир тепсеңиз эч нерсеси жок, бирок эч нерсеси жок болгону менен эркин адам ал. Жүрөгү ар дайым тынчтыкта, келип жастыкка жатат, кеңири уктайт. Неге? Жүрөгүдө тынчтык бар. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, зикирге маани беришибиз керек. Аллахтан ар бир амалыбызда Аллахтан коркушубуз керек. Бул чыныгы чоң зикир болуп эсептелет. Сөз менен гана субханаллах, альхамдулилlah, акбар эмес, жумушта дагы, келечекке койгон максатыбызда дагы, окуубузда дагы, бардык иш амалдарыбызда өзүбүзгө түлкүдөй куу түлкүлүк кылып айла издебестен, тескерисинче Алладан коркушубуз керек. Ар бир ишибизде Алладан коркуу, бул Алланы зикир кылуу болуп эсептелет, урматтуу мекендешим. Алладан корколу. Алланы көбүрөөк зикир кылалы. Аллах табарак ва таала ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Арамдан көрсөтүп, арамдан алыс кылсын. Кээде сиздин жан дүйнөңүздү ичидеги нерселерди, жүрөгүңүздүн түпкүрүндө болуп жаткан нерселерди мен билбейм, досуңуз билбейт, апаңыз билбейт, бирок Аллах билип турат. Ошондуктан мага аны бер, муну бер деп дуа эле кыла бербестен, зикир көбүрөөк кылсаңыз, Аллах сизге, сиз эмнеге муктачсыз, Аллах таала аны жакшы билет. Сураттырбай бериш үчүн сураттырбай зикир кылышыңыз керек да. Зикирди көбөйтөлү, урматтуу мекендешим.